Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев түнкү клуб иштеткендерге эскертүү берди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев түнкү клуб ээлерине жана мындай жайларды иштеткендерге кайрылып, социалдык тармактагы баракчасы аркылуу эскертүү берди. Ал акыркы убакта өткөрүлгөн рейдтерде түнкү клубтардан баңгизаттар, көбүнчө синтетикалык кошулмалар бар каражаттар табылганын белгилеген. Жаштардын саламаттыгына кам көрүү багытындагы иштерди дагы да күчөтүү максатында түнкү клубтарды иштеткендерге, алардын ээлерине да эскертүү. Баңгизаттардын кайсы түрү болбосун клубтарга алып кирүүгө, ал жакта таратылып сатылуусуна жол бербегиле. Эгерде ошондой учурлар катталса, мыйзам чегинде жоопко тартыласыздар, деген Камчыбек Ташиев. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Муну эки жүздүүлүк деп коет. Мадумаров айрым партиялаштарын сындады. Жогорку Кеңешке бүтүн Кыргызстан менен келип алып, бийликтин партиясы менен келгендер эки эсе аша чаап, жасакерленип жаткандар да бар. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров Азаттык басмасына берген интервьюсунда билдирген. Муну эки жүздүүлүк деп коет. Бул биздин эле партияда эмес, бардык партиялардын курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү бийликтин кыймыл-аракеттерин жактырбай, өзүнүн калыс пикирин айтып жаткандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизмеси менен Жогорку Кеңешке келип алып, бийликтин партиясы менен келгендерден эки эсе аша чаап, жасакерленип жаткандар да бар. Бул эми ар бир адамдын абириндеги иш экен. Андайларды устав менен же депутат жөнүндө мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайт экенсиң. Бул ар бир адамдын абиринде катылган сапат экен, деди Адахан Мадумаров. 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен 6 партиянын катарында бүтүн Кыргызстан партиясы да Жогорку Кеңешке өтүп, 6 депутаттык орун алган. Тизмеге ылайык Айгүл Айдарова Орозайым Нарматованын ордуна келген. Гуля Кожокулова, Исхак Масалиев, Эмиль Токтошов, Алишер Эрбаев жана Адахан Мадумаров мандат алышкан. 26 мартта Бишкектин 1-Май райондук соту Адахан Мадумаровду бийликтен аша чабуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, бирок мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. Мадумаров кылмыш жаза процессуалдык кодексине ылайык 400-берене 1-пункт соттун өкүмүнө апелляциялык даттануу өкүмдүн көчүрмөсү колго тийгенден кийин 30 күн аралыгында кайрылса болоорун айтып, өкүмдүн көчүрмөсүн ал 16 апрелде гана алганын айткан. Камактан чыккандан кийин ал Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылган. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, ал экөө бир өндүрүшкө бириктирилген. Тим кыргызстандыктарга Россияга барбай турууну сунуштады. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандарына жүйөлүү себептер болбосо Орусияга барбай турууну сунуштады. Тимдин 2-майдагы жарыялаган билдирүүсүндө Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө кыргызстандыктар массалык түрдө Орусиянын аймагына киргизилбей жатканы боюнча кайрылуулар түшпөгөнү белгиленген. Ошону менен катар министрлик Орусияга барууга жүйөлүү себептери жок мекендештерге мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана чек арадан өткөрүүдө күчөтүлгөн көзөмөл режими токтотулганга чейин бул өлкөнүн аймагына баруудан убактылуу баш тартууну. Эгер Орусияга баруу керек болсо, алдын ала бул өлкөгө кирүүгө чектөө бар жок экенин текшерип алууну дагы бир жолу сунуштайт, деп жазылган билдирүүдө. Ассаламу алейкум Тукетовун катталуучулар. Мана биз жаңы оюнга старт берген турабыз туугандар. 5 машина. Матиздердин эми окшошкондугун караңыздар. Сонун машиналар туугандар. 5 машина, 3 Матиз, Nexia жана Mercy 210 туугандар. 2008 бардыгы жылы окшош. Состояниянын көрүп турасыздар. Эң чөткү состояниядагы алдыңкы машиналарды таптык туугандар. 500 сомго айылып ойноп утуңуздар. Кейін бұл 4-ші машина ауыстырғандар.
Nexia 2 2010. Бул дагы чөткий машина туугандар. Видеодон мактабай эле турайын, сүрөттөн көрүп аласыздар. Сонун машина 500 сом. Главныйда баягы эле жаштардын мечтасы Mercedes 210. 2-4 объемда коробкасы автомат, бензин, дизель эмес туугандар. Сонун машина. Бул машиналардан тышкары туугандар. Бизде общий приздин саны 135 приз бар туугандар. 135 приз 5 машина. Анан 100 уштукта 1000 сомдон акчалай призибиз бар. 30 уштук конверт 2000 сомдон пулубуз бар туугандар. Билеттин баасы 500 сом, 500 рубль, общий билеттин количествосы 3400 билет болот туугандар. 500 сомдон 135 приз туугандар. Билетти кантип аласыздар? Экранда номер турат, WhatsApp. Плюс Сбербанкка уланган Россиядагылар үчүн. Биякта М-банк турат, ай жаркына деп чыгат. Кыргызстандан алсаңыздар дагы, Россиядан алсаңыздар дагы сразу чекти момент жөнөтүп коюңуздар, билет барат туугандар. Билеттин баасы 500 сомдон 500 рубльден старт кетти. Шашылыңыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Орхан Инанданы кантип Кыргызстандан алып чыгып кеткенин айтып берди. Kronos адам укуктарын коргоо уюмунун Анкарадагы бюросу Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы жетекчиси Орхан Инандынын 3 жыл мурда кыйноого кабылгандыгы жөнүндө маалыматтарды жарыялады. Ал укук коргоочуларга Анкарадагы Синжан түрмөсүндө маек берген. 2021 жылы 30 майда саат 23:00 чамасында Бишкекте автоунама отуруп жатканда bir кыргыз жигит колдорумду кайрып башка унага зордоп отургузду. Транспорттун ичинде дагы 2 адам бар экенин көрдүм. 3 киши мени карабалта тарапка алып жөнөдү. 15 мүнөттөн кийин унаа алмаштырып башкасына отурдук дейт Орхан Инанды. Алгач укол сайышты. Унаада мага укол сайышып көздөрүмдү таңып коюшту. Оң колум ошондо сынды. Жаныма экөө отурушканын, бирөөнүн сөзүнөн кыргыз экенин билдим. Болжолду Өзбекстан тарапка сапар алдык. Узун туннелден өтүп баратканыбызды сездим. Жолдо мага сууга аралаштырып уйкумду келтирүүчү дарыларды берип жатышты. Мындан улам көп нерсе эсимде калбады. 31 майдын түш ченинде машина котордук. Аны менен 1 сааттай жүрүп Өзбекстан же Тажикстан тарапка келгендей болдук. Транспорттан чүрүп көздөрүмдү чечишти, чакан учакты көрдүм. Мага Туркияга кош келдиң дешти. Учакка отураарда ур тепкиге алышты. 2 учкуч аты Азиз деген аэропорт кызматкери жана мени алып келгендерден бирөө болуп чогуштук. Сапар аяктаганга чейин ур токмок алышты. Анкарага жеткенче тизелеп келдим. Анда санда ур токмок алып жатышты. Кээде учактын дарытканасына киргизип коюп жатышты. Бет капчан 2 киши сөгүп видеого тартышты. Туркияга кайсыл аба майдан аркылуу конгонубузду билбейм. Учактан түшкөндөн кийин бир унаанын арткы отургучуна жаткызып алып кетишти. Андан соң башка чоң унаага отургузду. Жанымда бирөө бар эле. Ага үшүп жатам десем коркпо деп гана жооп берди. Унаа 15 мүнөт жүргөндөн кийин жертөлөөгө кирдик. Ал учурда көзүм таңылуу эле. Бизди Байкеже мырза деп кайтасың. Бөлмөгө киргизип көздөрүмдөгү айланган бозду алышты. Узуну 2,5-3 метр караңгы микрофон жана камера жайгашкан жайга камашты. Биз киргенде бул капты башыңа кийесиң, бизди Байкеже мырза дейсиң дешти. Анан сабашты. Бөлмөлөрдө Мехтер маршы, Осмон империясынын каармандык маршы жаңырып турат. Камалгандарга бирөөлөр келсе угулбасын деп Мехтер маршын жаңыртып коюшат экен. Күндө 2 маал тамак беришет. Ал сыр, зайтун жана нан. Андан баш тартууга болбойт, зордоп жедиришет. Жумасына 1-2 жолу дарыгер келип колумду таңып турду. Аны менен сүйлөшүүгө тыюу салынган көзүмдү да таңып коюшат. Бир жолу дааратканада сириялык жана Ооганстандык адамдарды көрдүм. Аларда мен сыяктуу караңгы, жалгыз бөлмөлөрдө камалышканын билдим. 5 күндөн кийин көздөрүмдү таңып, кулагымды дагы жабышты. Чоң унаа менен жарым сааттай жүрүп бир жерге келдик. Көрсө мени рентгенге алып келишиптир. Сурак үчүн өзүнчө бөлмө бар. Көзүмдү таңып ал бөлмөгө алып барышат. Андагы жалгыз үстөл үстүндө кишен жана электрошок бар. Суракты биринчи бир эле киши кийин алып жатты. Менден Туркиядагы тааныштарымдын атын атоону талап кылып сабады. Кызым аркылуу коркутканга аракет кылышты. Бир жол буттарыма электрошок беришиптир. Кийин өзүмө келгенде бутумдун ачышканынан улам билдим. Сурак учурунда 2-3 жолу дырдай жалаңач кылып кыйнашты. Kronos маалыматында Орхан Инанды сотто күбөлөр менен мыйзамсыз иш-аракеттерим жөнүндө айта алышкан жок. Кыргызстанда баары мени тааныйт. Мен ошол өлкөнүн атуулумун. Бай блог тиркемесин эч качан колдонгон эмесмин. Далилиңер болсо көрсөткүлө. Эгер мен чын эле күнөөлүү болсом, силер эмне үчүн Интерпол аркылуу издөөгө албадыңар деп айткан Орхан Инанды. Жогорку Кеңешке 2 жаңы депутат келди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы 2 округда мөөнөттөн мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгын чыгарды. Кара Суу шайлоо округу боюнча Илимбек Кубанычбеков депутат болду. Ал добуштардын 36% алган. Алымбек Бекмурза Эргешев Ош шайлоо округу боюнча депутат деп табылды. Ага шайлоочулардын 43% добуш берген.
Быйыл Кыргызстанда 9 май жеңиш күнүндө өлбөс полк жүрүшү өтпөйт. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда мындай чечим дүйнөдөгү соңку окуялардан улам коомдук коопсуздукту сактоо, ыктымал коркунучтарды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында кабыл алынды. Өлбөс полк жүрүшү Кыргызстанда 2014-жылдан бери өткөрүлүп келген. Ал адатта Бишкекте Масалиев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги түштүк дарбазадан башталып, жеңиш аянтына чейин уланчу. 2022-жылы өлбөс полк маршын Кыргызстанда өткөрүү керекпи же жокпу деген талаш тартыш чыккан. Каршы болгондор Орусия Украинага басып киргенден кийин мындай жүрүштү өткөрүү туура эмес деген пикирди айтышкан. Өлбөс полк акциясын Орусиядагы 2011-жылы жарандык активисттер баштап, 2012-жылдан тартып Алтакай уюштурула баштаган. Путиндин бийлиги аны идеологиялык куралга айландырган. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун 60 ардегери калды. 2 жыл мурда алардын саны 100-дүн тегерегинде болчу. Быйыл 2-чи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 79 жыл болот. Байлыктарды легалдаштыруу 31-декабрга чейин узартылат. Жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү 2024-жылдын 31-декабрына чейин узартылат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирет. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги декларациялык кампаниянын мөөнөтүн 2024-жылдын 31-декабрына чейин узартууну караган. Жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Азыркы учурда активдерди ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү көмүскө активдердин бир бөлүгүн легалдуу жүгүртүүгө чыгарууга мүмкүндүк берет. Бул анын натыйжасында легалдуу экономикалык жигердүүлүктүн жогорулашына алып келет. Жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алуунун максаты жеке жактардын өздөрүнө таандык активдерин, анын ичинде декларациялоо учуруна карата абал боюнча башка жактарга номиналдуу изделген жана же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары турган активдерди ыктыярдуу декларациялоо аркылуу легалдаштыруунун укуктук механизмин түзүү жолу менен жеке жактардын мүлкүн жана кирешелерин легалдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу. Кыргыз Республикасынын экономикасы ички жана тышкы инвестицияларды көбөйтүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу, активдердин сакталышын, кепилдиктерин камсыз кылуу жана алардын ээлерин аталган мыйзамда каралган активдерди ыктыярдуу декларациялоо киргизилгенге чейин орун алышы мүмкүн болгон мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан куугунтуктоолордон коргоо болуп саналат. Алсак азыркы учурда декларациялык кампаниядан өткөн 2000 декларант бар. Ошондой эле мамлекеттин бюджетине декларациялык төлөм түрүндө каражаттар түшүүнү улантууда. Бул албетте мамлекеттик бюджет үчүн оң фактор болуп саналат. Белгилей кетсек, учурда өлкөдөгү экономикалык ишмердүүлүктү толук көзөмөлдөө механизмдерин түзүү боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Ошентип ар кандай чаралар көрүлүүдө. Мисалы, ченемдик укуктук актылар менен нактала эмес эсептешүү үчүн шарттар түзүлөт. Патенттин негизиндеги иш алынып салынат. Бул өз кезегинде салык төлөөчүлөрдүн олуттуу иш санын патенттин негизинде иш жүргүзгөндүгүнө байланыштуу. Алар боюнча иштин эсебин жана ачыктыгын байкоо кыйын. Эреже катары төлөөчүлөрдүн иш жүзүндөгү жүгүртүүлөрү алар тарабынан билдирилген жүгүртүүлөрдөн олуттуу өлчөмдө көп. Ушуга байланыштуу жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жалпы декларациялоого өтүүнүн алдындагы даярдык этабынын бир бөлүгү болуп саналат. Ошентип аталган мыйзамдын максаттарын, ошондой эле өлкөнүн экономикасын мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө чыгарууга багытталган чаралардын комплексин эске алуу менен мыйзам долбоору менен активдерди ыктыярдуу декларациялоо мөөнөтүн 2024-жылдын 31-декабрына чейин узартуу сунушталууда.